14-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ислам мамлекети экстремисттик тобунун идеологиясын жайылткан деген шек менен 15 киши кармалды. УКМК кармоолор Бишкек жана өлкөнүн аймактарында болгонун билдирди. Атайын кызматтын өкүлдөрү шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтип көптөгөн диний адабияттарды алышкан. Маалыматка ылайык, Ислам мамлекети террордук уюмунун Ооганстандан келген мүчөсү топтун лидеринин бирине социалдык тармактан көрсөтмө берип турган. Топтун мүчөлөрү жаштарды катарына тартууга аракет кылган. Алдын ала маалыматтар боюнча тартылган сүрөт жана видео материалдарда террористтик аракеттерге ачык чакыруу, улуттук, расалык, этностук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу, конституциялык түзүлүштү бузуу менен конституциялык түзүлүштү кулатуу белгилери камтылган. Мындан тышкары ок атуучу куралдарды колдонуу жана колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдү жасоо боюнча окуу роликтери таратылганы аныкталды дешти атайын кызматтан. Кармалган 4 киши ТИЗО 1-ге киргизилди. УКМК бул топтун башка мүчөлөрүн жана жардамчыларын издөөнү улантууда. Эгер 11 журналист соттолсо, анда Кыргыз бийлигинин эл аралык аброюна шек келет. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитетинин 13-июндагы жарыяланган билдирүүсүндө айтылат. Уюм Кыргыз бийлигин Темиров Лайфтын азыркы жана мурдагы 11 кызматкерине коюлган айыпты алып салууга жана эркин медианы куугунтуктоону токтотууга чакырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун тушунда тездик менен авторитаризмге ыктап баратканда 11 журналисттин абакка кесилиши менен тарыхта Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп эсептелген өлкөдө коркунучтуу бурулуш болот, деди комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гульноза Саид. Ал эгер журналисттер ойдон токулган айып менен соттолсо, анда Кыргыз бийлигинин эл аралык аброюна шек келет деген пикирде. 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча сот жарыяны башталган. 11 журналист 16-январда кармалган. Алардын 9-у башаламандыкка чакырууга, ал эми долбоордун жетекчиси Махабат Тажибек кызы менен журналист Актилек Капаров бул чакырыктарды уюштурууга айыпталууда. Кийинчерээк сот камалгандардын айрымдарын эч жака кетпөө тил каты менен үй камагынан бошоткон. Азыркы тапта Махабат Тажибек кызы, Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков дагы эле абакта. Кыргызстандын спортчусу Каныша Аяманкулова эл аралык мелдеште коло медаль утту. Самбо боюнча улуттук кураманын мүчөсү Каныша Аяманкулова Татарстандын Казань шаарында өтүп жаткан эл аралык БРИКС спорт оюндарында коло медаль жеңди. Элдешке ал 50 килограммга чейинки салмакта катышкан. Биринчи айлампада орусиялык София Имоликовага жеңилип, бирок атаңдашы финалга чыккан үчүн 3-орун үчүн беттешүүгө мүмкүнчүлүк алган. Анда вьетнамдык спортчуну утуп, коло байгеге татыды. Аманкулова 2022-жылы Армениянын Ереван шаарында былтыр Бишкекте өткөн өспүрүмдөр арасындагы дүйнө биринчилигинде коло медалга ээ болгон. БРИКС өнүгүп келе жаткан ири экономикасы бар өлкөлөрдүн Орусия, Бразилия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка Республикасынын ортосундагы кызматташтыктын расмий эмес институту. Кыргызстандын футбол курамасына башкы машыктыруучу болуп Максим Лицисин дайындалды. Кыргыз футбол биримдигинен 46 жаштагы Лицисин менен келишим 1 жылга түзүлгөнүн билдиришти. Ал курама команданы сентябрда баштала турган 2026-жылкы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-баскычы аяктаганга чейин иштейт. Лицисин Кыргызстанда 4 жыл мурда иштей баштаган. 2022-жылы анын жетекчилигинин алдында Кыргызстандын U20 жаштар курамасы Азия кубогунун финалдык бөлүгүнөн чыккан. Ошондой эле ал Кыргызстандын олимпиадалык U23 курама командасын Азия биринчилигинин тандап алуу оюндарында жетектеген. Буга чейин Кыргыз футбол биримдигинен Штефан Таркович Кыргызстандын футбол курамасынын башкы машыктыруучу кызматынан кеткенин билдиришкен.